башынан тарта эле кайрымдуулук ишин быйыл 2 эселеп жазып атабыз. Жакшы бир ийгилик коштоп калса, сөзсүз түрдө садака бергенге дагы бир фонд же коом издеп калат экенсиң да. Бул мен өзүм башыман өткөн. Ким менен жүрсөң, сен дагы ошондой болосуң дегендейби. Ишкерликте көп алектенип калгандыктан жеке ишкер курбуларым көп. Анан ар дайым айтып калышат, Анжелика, сен ушул кайрымдуулукта бир муктаждардын даректерин жатка эле билесиң го. Ошол жактарга барып келбейликпи, азык-түлүк таштап келбейликпи депчи, ошондой эле мен муну официалдуу түрдө жасайын деп. Анан атайын фонд ачып, атайын бул жака директор, ыктыярчы жана комиссия түзүп, акчалардын баардыгын конверттерге гана салып, баарыбыз чогулуп, ошол жерден ачып, анан ошол жердеги акчаны чогуу биргеликте бөлүштүрүп, бара элек муктаж үй бүлөлөргө өзүбүз барып берели деп чечкенбиз да. Ушул жерде 500 адамды чогултканга жардам берген ар бир алак сүйгөн ыктыярчыга, фонддун негиздөөчүлөрүнө ыраазычылык билдирем. Анан ушул жердеги тамак берип аткан албетте ресторанга, официанттарга баардыгына ыраазычылык билдирем. Анткени алар болбосо бул нерсе ишке ашпайт болчу. Анан садакада биргеде конверт берген баардык адамдарга Алла разы болсун. Мен жалгыз эч нерсе кыла албайт болчумун. Дайыма айымдарды колдоого алган садакада бирге кыймылы шаардыктар үчүн 500 адамга ифтар уюштуруп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам кылышты. Бардык нерсеге шүгүр кылып, болушунча жашооңду таза карма, болушунча киреше тап, жакшы жаша, бирок бөлүшкөндү дагы эч качан унутпа деп айтат элем. Бүгүнкү Рамазан мынакей айында өткөрүлүп аткан ифтардагы дал ошондой жамааттын атынан, менин атыман эмес, бирок мен уюштуруучу катары чындыгында на позитиве жүрүшүбүз. Позитивдүү болуп, айымдар батыраак жакшы акча тапкыла, кайрымдуулукка акча чогулткула, бизди 400 апа күтүп атат, 500 апа күтүп атат деп күндө чалып, күндө айтып тургандагы бул оңой эмес экен. Кайрымдуулук берип коюш бул өзүнчө. Бирок ошону жеткириш, аны көбөйтүш, апарган адамыңдын дагы маанайын көтөрүш бул чоң эле жумуш. Негизи ыйык ороз айында кечирим суроо, бирөөнү кечирүү, бирөөгө жардам берүү дагы эң чоң сооп иш.